elimizde, telimizde жақшылық болсын. Бүгінгі açılış azemine tağır canlı gelіңіздер. Anda mesela güreş dalga açu için söz Karagöz Ayıl Hükümeti'nin başçısı İsa Oğlu Nurdin'de. Саламатсыздарбы, урматтуу Карагөз Айыл өкмөтүнүн тургундары жана Оштон, Бишкектен, Карагөздөн келген коноктор. Биз бүгүн күткөн күнүбүз келип отурат. Элдин күчү менен жалпы баягы кыргызда бир сөз бар, жабыла көтөргөн жүк жеңил дейт. Ушул элдин күчү менен ушул спорт күрөш аянтчасы ачылып отурат. Мен ушул бардык ушул жерде ушулга салым кошкон адамдарга, спонсорлук кылгандарга, бардык туугандарга ыраазычылык билдирем. Эми баягы өзүңүздөр көрүп атасыздар, күн тийип тургандыгына байланыштуу кичине кыска эле неме кыска убакытты кыскартып тез бүтүргөнгө аракет кылалы деген оюбуз бар. Кийинки сөз Каракулжа райондук администрациясынын башчысы акимдин орун басары Көкөй Муса Сайыповичте. Саламатсыздар, урматтуу жыйындын катышчылары. Сиздер алыс жакындан келген туугандар. Дагы бир жолу сиздерди саламатсыздар. Кут болсун, ак жол той болсун ушул жолугушубуз. Ушул жерге биздин акимибиз Давыр Садырбек өзү келмегиле, областык губернатор өзү келмегиле чара өтүп, алар кошобой калды. Саламын айтып, ушу элге саламын айтып, мени жөнөттү. Ушуга мен сиздер менен катышпадым. Ушул жердеги иш-чара абдан жакшы, өз мезгилинде өтүп аткан иш-чара болуп атат, жолдоштор. Мына жабыла көтөргөн жүк жеңил дегендей ынтымакчылык менен баары. Мына ынтымакчылыктын белгиси ушул. Мына көпчүлүк баары жөө биригип, мына Мартбек Тотобатыш баш болгон ушу үй-бүлөсү менен ага инилери менен чогуу бирге ушу бир сотик жер бериш абдан оор бүгүнкү күндө. Мына ушу жерди толугу менен өткөзүп берип, ушу балдар ушу жерден кичине бир тарбиялуу спорттон бир түшүздүм дегендей. Спорттен биз ушу сырттан барганда эле түшпөй ушу жерден өсүп келаткан жаштар ушу жерден катышканыбыз жакшы. Ушу жерден балачыга үйрөнүп калган ушул көнүм адаттарды ушу жерде үйрөнүп алган жакшы деп ушу мынакей жалпы элдин суроо талабын аткарылган ушу Карагөз Айыл өкмөтүнүн дагы бир жакшынакай бир имараты пайда болду. Мына жолдун боюнда абдан жакшы туура келген жерге тандалган экен. Көрүп сүйүнүп атабыз. Ушул көрүнүш ак жол той болсун туугандар. Баарыбыз бир тилек менен келдик. Ушу тилегибиз ак жол той ушу жерден жакшы чыган балдарыбыз чыксын. Ушу жерден жакшы окуучуларыбыз чыксын. Ушу Карагөз Айыл өкмөтүнүн жалпы элин урмат сыйга бөлөгөн спортсмендер чыксын ушу жерден. Ушу жерден эми мынакей бош убакта келип туруп бул жерде мына түнү күнү ушу жерден ачылыштан кийин балдар ушу жерде көнүмдүк жасап турса, келечегибизге да абдан жакшы, эң жакшысы ден соолукка жакшы болот да жолдоштор. Мына ушу ден соолукка бул деген дары ичкенден көрө мына ушундай ден соолукка шарт түзүп берген ушу жердеги ойлоп таап ушу жерде ишке аштырган жалпы ушу жамаатка рахмат. Иштен ийгилик болсун, ак жол той болсун. Ушу ишканабыз дайыма ушу Кыргызстандын ушу жерден чыккан кичинекей эле жерде карасаңыз ачык жакшынакай бир жерде экен. Бул келечегиде жакшы жер болот. Ушу жерден жакшы спортсмендер чыгат деп мен ишенем. Сиздер да ишендирип кетейин. Ушу баарыбыз жакшы ушу тилектеш болуп ушу жерде чыккан спортсмендерди колдогон атуулардан болуп жүрөлү. Дагы бир жолу рахмат. Ак жол той болсун. Урматтуу кадырлуу меймандар, Нурбек инибиздин рухуна арнап Kur'an okutup sakınanı sıylık tapşırı azimananan ulantalı mikrofon suravacıdan. Bismillahirrahmanirrahim. أذكركم واشكروني ولا تكفروني يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن
الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا Allah. Alыс жақындан дуа беріп, хата берейін деп келген жан қонақтардың хасы болған соғыпта түсінікті. Ақыретіне абад жайын етеді. Рахмат. Амин. Аллаху акбар. Сасаевич, жаңа администрациядан келген қадірлі жамаат сыйлық тапсыру әзірінде улансақ. Қарағұлжа жергілікті мемлекеттік администрациясының разышылық қалды. Қарағұз аймағының Қалматай айылындағы жаңадан құрылып жатқан Зекиров Нурбек Тоқтаматович атындағы күрес залының құрылыш иштеріне жақындан қолдау көрсөтүп, уюштуруу иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Зекиров Токтомаматка Карагулжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясы ыраазычылык билдирет. Башчы Аким Кулбаев Дамир Садырбекович. Зекиров Токтомамат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Баридинов Эрнист Жолдубаевичке билдирилет. Баридинов Эрнист Жолдубаевич. Жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйлоо жөнүндө. Карагуз айыл аймагынын Калматай айылында жаңадан курулуп ачылып жаткан күрөш залынын курулуш иштерине колдоо көрсөтүп жана уюштуруу иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Апызов Абдисамат Султанович Карагулжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйлоо. Башчы Аким Кулбаев Дамир Садырбекович. Кыргыз Республикасынын президентин Ош облусунда Айгар Муктоокулунун ардак грамотасына эки адамды биз сунуш жибердик эле. Убакыттын тардыгына байланыштуу ардак грамота көрсөтүү боюнча буйруктары чыгып, Карагуз айыл аймагынын Калматай айылынын тургуну жеке ишкер Матадимов Марат Матазамичке сыйлангандыгын билдиребиз. Ардак грамотаны алдыртып беребиз, жетише албай калдык. Ошондой эле ардак грамота менен Карагуз айыл аймагынын Калматай айылынын атуулу Токтобаев Санжар Мапыковичке дагы Ош областынын ардак грамотасы. Урматтуу туугандар, биздин Өзбек чегердечибиз губернатордун орун басары Астапкул талант курмалар жүйөсү келмегиле ушу жолго чыгып аткан мезгилде ушул иштер чыгып келе албаган. Мындан салам айтты. Ушул салам коюңуздар. Ушул жерде ийгилик болсун, жолтой болсун. Мен барат эле келген саламын айтып жүрдүк. Ушу саламды силерге айтып коеюн эле. Рахмат. Сөз Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин аппаратынын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Маматов Бабыржан Маматкаримовичте.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Урматтуу Карагөздүк биздин бир туугандар жана алыс жакындан келген ардактуу коноктор. Мына бүгүн биздин кичи мекенибизде Карагөз жергесинде чоң кубанычтуу салтанат кубанычтуу күн болуп отурат. Барыңыздарды ушул спорт залдын ачылышы менен барыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2023 жылдын декабрь айынын башында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы баштаган жана бир нече депутаттардын тобу ушул биздин Карагөз жергесине расмий иш сапары менен келген. Барыңыздардын болгонсуздар. Ошондо ушул спорт залдын курулуп жаткандыгын айтып жана керектүү спорт жабдыктар менен өтүнүп кайрыңыздар. Ошондо эле Жогорку Кеңештин спикери Шакиев Нурлан Тургунбекович дароо ошол жерден жооп берип, өзүнүн фондунан каржылоо тууралуу айткан. Ошодон бир ай өткөндөн кийин да Жогорку Кеңештин кызматкери Кутман жана мен келип, ошол керектүү жабдыктар менен сатып алып келип, ушул тапшырып кеткенбиз. Мына бүгүн ачылыш азем болуп отурат. Биринчиден, Жогорку Кеңештин төрагасы Шакиев Нурлан Тургунбекович барыңыздарга ысык саламын айтты. Анын ичинде Карагулжалык депутаттар жана жалпы Жогорку Кеңештин депутаттары ысык саламдарын айтышты. Экинчиден, бул көптү көрсө көл болот дейт. Ушул спорт залга демөөрчүлүк кылган бардык биздин атууларды, бардык мекендештерди терең ыраазычылык билдиребиз. Спорт сергек жашоого үндөйт. Спорт өмүрдүн узарышына ушул айылдан чыгат. Дегеле жаштар эле эмес, кимдин мүмкүнчүлүгү болсо барыңыздарды келип ушул спорт менен алектенип, спорт менен шуулданганга чакырабыз. Келечекте Кыргыздын желеген дүйнөгө көтөргөн, Кыргыздын намысын бийик туткан эр азаматтарыбыз, болочоктогу чемпиондорубуз ушул залдан чыксын. Барыңыздарды дагы бир жолу бүгүнкү салтанат менен куттуктайм. Ошол эле мезгилде жөн келбей ошол Жогорку Кеңеш демөөрчүлүк кылып атканда бизге ар тараптан көмөк көрсөткөн жарандарыбызга ыраазычылык билдирели деп биз дагы Жогорку Кеңештин атынан ыраазычылык каттарды ала келдик эле. Ошолду тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ыраазычылык каты менен сыйлоо жөнүндө. Урматтуу Матиев Каныбек Маматалиевич, сизге аймактардын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга кошкон зор салымыңыз, ошондой эле жигердүү коомдук ишмердүүлүгүңүз үчүн ыраазычылык билдирем. Уюштуруучулук жөндөмү бийик, жаратман инсан катары көпчүлүккө үлгүсүз. Бар болуңуз, жакындарыңыздын жанында, жалпы элдин кызматында аман жүрүңүз. Сизге кажыбас кайрат, бекем ден соолук каалайм. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппарат жетекчиси Алымбаев. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Токтомамат Зикиров сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Борбоев Касымалы Маматканович сыйланат. Жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ыраазычылык каты менен сизге аймактагы социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө кошкон зор салымыңыз, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардагы үзүрлүү эмгегиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Өлкөбүздүн жаркын келечеги үчүн кызмат кылган сиздей демилгелүү жетекчилердин өмүр жолу көпчүлүккө үлгү. Бар болуңуз жакындарыңыздын жанында, жалпы элдин кызматында аман жүрүңүз деген ыраазычылык кат менен Иса уулу Нурдин сыйланат.
Жалпы эле ушул спорт залдын кызмат кылган, демеушүлүк кылгандарға дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Четте жүргөндөргө, ушул жерде жүргөндөргө патриоттуулукка чакырабыз дайыма. Ушундай өзүбүздүн элге, өзүбүздүн жерге дайыма ушундай жакшы нерселердин ачылышына шериктеш болуп жүрөңүздөр. Рахмат барыңыздарга. Сөз Каракулжа районунун спорт инструктору Осман уулу Калназарда. Саламатсыздар, бүгүнкү балуан күрөштүн ачылышынан куттуктайм. Барыңыздарды өтөмөксүз. Зекиров Нурбек Токтомошов атындагы залдын менен барыңыз ачылышынан куттуктайм. Барыңыздарды ушул зал менен алектенишиңиздер менен Урматтуу тургундар, Ош облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынан дагы ыраазычылык каттар бар экен. Урматтуу Барижинов Эрнис Жолдубаевич, Каракуз айлаймагынын Калматай айылындагы жаңыдан курулуп жаткан Зекиров Нурбек Токтоматович атындагы күрөш залдын курулуш иштерине жакындан колдоо көрсөтүп, уюштуруу иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Ош облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы сизге терең ыраазычылык билдирет. Ош облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынын начальниги Камалов. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Борбоев Касымалы Маматканович. Жана ушундай эле ыраазычылык кат менен Айдаров Султан Эшмаматович. Айдаров Султан Эшмаматович. Айдаров Султан Эшмаматович. Колча коштоп туралы, сыйлыктар кут болсун. Эл жүгүн журт милдетин аркалап бар болгула, аман болгула, элибиздин дайым жакшылыгына кубаналы. Сөз ар тараптан атартып келген кадырлуу меймандарга келип жетти. Бишкектен келген кадырлуу агабыз Жаңыбай Жамшетов агабызга сөз кезеги келип жетти. Ирети менен сөз узата беребиз. Келиңиз аба. Саламатсыздар, урматтуу туугандарым. Бүгүн биздин Калматай айылында ушундай жакшынакай иш чара болуп жүргөнүнө бардык келгендерге, силер катышып турганыңарга абдан ыраазы болуп атам. Бул эми бүгүнкү биздин мааракебиз өтө башкача. Эмне үчүн дегенде, бул жерге бир бай келип же башка нерсени келип анан кийин акчасын берип туруп курдурган жок. Бул жерде негизгиси биздин Калматай айылынын жаштары ушундай топтолуп, ушундай чечим кабыл кылып, ушу жаштардын чоң ыраазычылык билгизгим келет. Бул эмнени билдирет? Ушу биздин Калматай айылыбыздын келечеги абдан кенен. Эмне үчүн дегенде, ушул ишти жасап аткан жаштар ушулардын башында туруп, ушул азыр иш жасалып турат. Анан дагы бир силерге ушул жерде бардыңар, токтолуп кетти, айттыңар. Мына башкалар да келиптир, жогорку кеңештен, башкалардан дагы силер өт карагылачы азыр каерде турат. Биринчиден тоорун башы Чакан таштын эң чоң карап турат бизди. Бул жерде торгой, мындай жер жок. Дүйнө жүзүндө жок. Мен дүйнө жүзүнүн көп жеринде болдум. Ушундай башка жактарда андай жерлери жакшы, мындай жерлер деп биз өзүбүз ушу жакшылыгын билбейбиз. Мынага эки чоң Кыргызстандагы дарыя, 2-3 дарыя кошулуп, бул жакта Төөчүсү, бул жагы бүттө Жалал-Абадка чейин көрүнүп, бир качан болсо мен бардык ушу туугандарыма айтам, силер айылды
ушу көрбөйсүңөр жакшылап. Бир жакын эле 9 километр мына торгойго чыгып туруп эле ушу карагылачы, баргылачы ошол жака деп туруп, азыр силер дагы бүгүн ушунча келдиңер Бишкектен башка жактан. Дагы бир жолу айтып кетет элем ушу жаштарга, бардык дүйнө жүзүндө Америкадан баштап Японияга чейин иштегендер кичине болсо дагы ушуга салымын кошту. Ошон үчүн биздин балдар ушунчалык жакшы балдарыбыз бар. Ошолорго азыр мо аксакалдарыбыз батасын берип, ошолорго жакшы тарбиялаган үчүн ата бабаларыбыз, мына апаларыбыз ошон үчүн ушундай жаштар ушундай жакшы иш жасап атышат. Рахмат силерге. Сөз Алмамат Алымкуловда. Assalamu alaikum. Elju. Kadırman karyalar, ağeleçek apalar, uşul öröndün büt kaymakları geldinger. Bu uşul güreş zalının açılışının saltanatı barыбызды ушул Карагуз айыл өкмөтүнүн тургундарын, адамдарын, эл журттун бириктирип, башын бириктирип турат. Бул ынтымакчылыктын белгиси. Биз көптөгөн жылдар бою ушул ынтымакты күтүп жүргөнбүз. Ошондуктан менен көп сүйлөбөйүн. Бул жер ата бабабыздан 100 жылдан бери калайткан жакшынакай жер. Бул буга кеткен жер. Бул жагы Актептир деп коет, Жипром этегинен. Бул жагы Маркстын башына чейин ушу жер ак төө жатып кеткен. Ушу жерге эл толот деген. Толду мынеке. Кызмазар толду. Аткелтир талас толуп атат. Бул жагы биздин Карагуз эли Маркске чейин кетип атат. Мына ошол биздин бабалардын 100 жылдан мурун кайткан сөзү дал келип атат. Экинчиден бир нерсе айтып коюуга мажбурмун мен. Мынау жаныңардан агып өткөн шор суунун кадыр баркын кошо жүрүп, ичип жүрүп силер баалабайсыңар. Бул шор суунун башынан Кыргыз элинин 6 миллион халкы ушул суунун башынан суу ичкен наристе толуктаган. Кыргыз элинин 6 миллиончу кыргызы ушул суунун башынан суу ичкен наристе. Экинчи дүйнө жүзүнө Кыргыз элин кадырын баркын көргөзгөн эр жигит, бул суунун ортосуна суу ичкен жигит, дүйнө жүзүн айланып учуп келген Союзбек деген биздин жигит. Ушундай ушу биздин өрөөндө барктап кадырлап келген. Үчүнчүсү ушул суунун этегинен суу ичкен жигит, Кыргыз элин барктап, даңктап, дүйнө жүзүнүн эң кыйын падышаларынын үчөө болсо ошонун бири Путиндин колунан алтын медаль алган бала Марат Орозматов деген жигит бар. Ушул спорт сарайынын бирден бир ачылышына өзү себепкер болуп, мынабы өзүңөр байкап турасыңар, жогорку кеңештен жазылган депутаттар, областтык деңгээлдеги жазылган депутаттар, райондун администрациясынын өзү баш болушунун бардыгына ошол биздин спонсор балдар аябай себепкер. Мына ошол баланы бир силердин алдыңарда бир раз орус элинин падышасы сыйлап аткандан кийин биз эмне үчүн сыйлабашыбыз керек? Пушкинди Пушкин кылган ким? Ушул кичинекей эле Лермонтов жасаган. Токтогулду Токтогул кылып чыгарган ким? Ал Жомарт Бөкөнбаев. Мына биз ушул элдин эли, Карагуз эли ушул баланы барктап баалабасак, анда биз кимбиз? Биз мына Кыргыз элинин баатыры. Ошондуктан биз бул жигитти кана окучу, урматтуу Марат Орозмаматович, сиздин Москва шаарында көрсөткөн эрдигиңиз Кыргыз эли үчүн баа жетишкендик сыймык. Биз Калматай элинин аксакалдар кеңеши жана ынтымак коому сизди элдин чыгаан уулу катары Калматай элинин баатыры деген төш белги менен сыйлайбыз. Келечекте ушул жигит Кыргыз элинин баатыры деген наамга чейин жетет. Силердин колдооңор менен. Санжар тарт. YouTube'га коюп кой.
мен немеңle берейинби же буягын кане кулантасыңар силер кандай кыласың? Биз ушул спорт сарайынын ачылышына бирден бир элибиз башыбыз таазим этип, мына Токонун баласынын атынан койдук. Биз ага бир жагынан сыймыктанабыз, экинчи жагынан ушундай балдарыбыз бар экенине биз абдан урматтайбыз. Ушундай балдар көп болсун. Мунун баары мына райондук акимдин баш болуп айтышты. Областтык администрациядан келе албай калды. Бирок эл журт ушул жерде катышып баардыгыбыз күбө болуп турабыз. Биз абдан сыймыктанабыз. Буга 28 адамдан турган спонсорлор бар эми. Бардығының почетный грамоталары бар. Не кыласың сен? Тапшырып Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Ассаламу алейкум, биздин Карагөз айылынын тургундары, акаларым, абаларым, укаларым. Мен монтип сиздердин алдыңызда турганыма аябай кубанычтамын. Сиздер менен сыймыктанам. Мен сиздердин жериңизде чоңоюп, сиздердин жериңиздерде өскөнүмө миң мертебе ыраазычылык билдирем Алла Таалама. Анан айтып кетчү нерсе, биздин жаштыгыбызда мындай спорт залдар жок эле. Мына Нурбек Зикирбаев акабыздын атына спорт зал курулуп калыптыр. Ата-энелер өзүңүздөр келдиңиздер, эми 7 күн катарынан балдарыңызды жибериңиздер бул жерге. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан эли күрөш боюнча дүйнө жүзүндө биринчи орундарды алат. Ошол балдардын, ошол айым кыздардын арасынан биздин дагы айылдын балдарынан, кыздарынан кыргыз желегин желбиретет деп мен терең ишенем. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Баарыңыздарды жакшы көрөм, баарыңыздарды сыйлайм, бар болуңуздар. Урматтуу, кадырлуу бүгүнкү кеченин катышчылары, бүгүн биздин айылыбызда абдан сүйүнүчтүү, кубанычтуу күн болуп атат. Биз көп жылдан бери, 30 жылдан бери кайталанбай жүргөн эмелерди аталарыбыздын жолунда илгери ушу элибизде журтубузда ушундай аксакалдарыбыз, жаштарыбыз ушундай жакшы эмелерди өткөзчү эле. Биз ошолорду улайлы деп жакшы жөрөгөлөрдү баштап атабыз. Анын үстүнөн дагы мына жерде бизде спорт салынган үчүн, бул Кыргызстан үчүн желеп көтөрө турган балдар ушул жерден тарбияланып чыкса ал дагы жакшы. Мына бүгүнкү келген коноктор, меймандар, мына жогорку кеңештен келген меймандар, администрация, айыл өкмөт башчылары, сиздерге мына колдоо көрсөтүп элдин атынан ыраазычылык айтабыз сиздерге. Бизде бул айылыбызда көп жылдан бери бул жаңылбаны боюнчагы айыл өкмөттөрдүн же мына жогорку кеңештердин бул аралаганы аз эле болчу эле. Мына кечеги аралап сиздер ушу эл менен иштешкен эмеңиздер бүгүнкү күндөрү белгиленип билинип турат. Сиздерге чоң рахмат. Анан эл журт сиздерге абдан чоң рахмат. Нерде жаш балдардын биринчи демилге көтөрүп ушу спорт залды баштаганда аябай чоң жардамдары болду. Бул эл үчүн кылды. Ал ушул жерде спонсорлук кылган балдарга чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Бул Нурбек инибиздин аты коюлуп атат бул жерге. Bunun birinci baştagandагы башында демөчүлүгү аябай чоң эле бул инвестин. Анан бул жерде атасы жер бар атпайбы? Буга да терең ыраазычылык эметебиз ушу эл үчүн. Бул эле жер эмес, Алматайда дагы бир магазин берип койгон эл үчүн. Токка сизге дагы чоң рахмат. Эми ошондой эле мына биздин демөчүлүк балдарга бир куттуктоо ыраазычылык эмелер бар, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Матазимов Марат 50 000 сом акча ушу спорт залга кошкондугу үчүн ардак тош белги менен сыйланат. Зикиров Мартбек 100 000 ушул эмеге демөчүлүк кылып салым кошкондугу үчүн грамота жана төш белги менен сыйланат. Такпайсыңарбы? Ошондой эле мына биздин көпчүлүктүү коомдун атынан Матиев Каныбек деп мен 60 000 сом демөчүлүк көрсөткөн үчүн мени эме кылышкан, мен өзүм да айтып кое берем. Акматов Токтобек
тапшырып атып өз эметет деп ойлобоңуздар. Булар биз эл фондунун атынан атайын 1 жылдан бери демөс эме кылып туруп согласия менен келет бул медаль эмелер. Биз сатып алып келбейбиз, ушуну эл журттун бир эмесин көтөрөлү деп алып келебиз булардан. Ошондой эле Акматов Токтомат 20 000 сом эметкен үчүн медаль жана грамота менен сыйланат. Токтобек. Эркеликтен атын эле. Токтош деп коебузбу? Рысбеков Актилек бул Россиянын ушу жакшы демөчүлүк кылгандыгы үчүн медаль грамота менен сыйланат. Ободоев Эркин грамота. Осмонов Ернис грамота. Айткандан тез келгиле балдар. Алло. Дүйшө Уулу Исамидин, Осмонов Мирлан, Абдрахманов Бекен, медаль грамота. Бекен ака жокпу, я? Бекмамат. Мирлан үкімет. Бекен ака бару? Кардинов Ернис, медаль грамота. Мамед Керимов Айтмерек, медаль. Апызов Самат, медаль. Мамед Керимов Темирбек, медаль. Алдайбердиев Бегом, грамота. Бегом. Бардинов Хасан, грамота. Зикирбаев Тыны, грамота. Токтобаев Садык, грамота. Рысбеков Курманбек, грамота. Ободоев Мирлан, грамота. Алукунов Чодон, грамота. Абдиев Жакыпбек, грамота. Тез эмете бергиле. Мына көпчүлүгү күн тийип атканда чаштырып атабыз, ого капа этпейсиздер. Абдиев Жакыпбек, грамота. Абиков Бекболот, грамота. Осмонов Исамидин, грамота. Абдрахманов Нурбек, грамота. Исаев Тилек, грамота. Мына бул деген бул грамоталар ушул бул балдардын өзүнчө поколениядан сырткары өзүнчө отдельный кошумчасы экен, бизге испозокту бердиле, ошонун үчүн бердик. Андан кийинки мына курулушчуларыбыз бар эле, ушул жерде айылыбыздын балдары ушу курулушчулар эме кылган экен, жардам берип. Буларга грамота анан акчалай сыйлыгыбыз бар эле, ошону тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Жолдошов Каныбек, куручу бул, ушул жерде канакалең эл. Андан кийин Тасмаев Айбек тарайлар. Тасмаев Айбек. Тасмаев Айбек, куручу. Жолдошов Өмүрбек, куручу бул дагы. Абдиев Байсалов.
Токторов Тыны, Низаев Акыл, Ташматов Үрбай. Мына 7 балаға ошондой сыйлыктар алып келгенбиз, ошону тапшырып койгон уруксат. Жоқ, ақшалаймыз. Мыналарды берсеңіз. Бардығын бүгінгі грамота, медаль қалғандарды мен бір жолы құттықтап қояйын, аман-есен болсын. Мұндай құрылыстарды көбірек айырға құралық, жылда бірден құралық баштайлық үшін. Рахмат сіздерге. Ассаламалейкум. Айылдаштарым, бүгін 30 жылда құрылған спорт зал бізде ашылып жатады. Ошол спорт зал көптеген ушул спорт залдан чемпиондор чыксын, ошол эл аралык мероприятиялерге барсын, ар дайым ден соолук болсун. Спорт бул ден соолук. Ошон үчүн Нурбек дагы өзү негизи спортсмен бала болчу. Ошол туура эле коюлду. Ошол мен Нурбекке коюлганына мен да аябай сүйүнүп атам. Урматтуу туугандар, баарыбыз толкунданып, баарыбыз ушунчалык бир муштундай болуп түйүлүп, жакшынакай кабарды жакшынакай кабыл алып атабыз. Кыздырды арыган кызмаздарда отурабыз. Өзүңөр билесиңер, мына бул жерде ата бабаларыбыздан калган маркумдардын сөөктөрү жатат. Анан сырткары биз дайым ар жылы мына Санжар Калматай тартып атасыңбы? Ар жылы YouTube'га койгон мечиттен мына ушул эл келип жума намаз окулат. Андан сырткары айт намаз ушул жерден окулат. Ушундай кыдырды арыган жер. Мына ушул жерде көркүнө көрк кошкон биздин бир аксакалдарыбыз бар. Анан сырткары бизде ар бир айылдан мен көрүп турам. Буягы тасма туугандардан, айылдарынан ар биринен, бияктан жипромдук туугандардан келген аксакалдарды көрүп турам. Силерди эми кур кетпей, атыңарды жок дегенде ак калпак менен атап коелук туугандар. Бирден мына азыр айтабыз. Биз Төкөлаканы эң баш шу өрөөнүн аксакалдарынын бири Төкөлака отурат мында. Кана барып кийгизгиле. Апар. Атаңа кийгиз апарып. Каналабаңа кийгиз. Андан кийин Жипромдон келген аксакал отурат, по-моему, Жипромдун аксакалы турабы? Бар апар ошого кийгиз. Мен ошону көрүп турам. Эң аксакалыңарга. Андан сырткары Жетимдөдөн келген аксакалдарды мен көрүп турам. Жетимдөдөн. Кетип калдыбы? Кетип калыштыбы? Кап. Жогорку айылдан келгендерден өкүлдөрү турат. Кетиштиби алар? Алтын күрөк туугандар. Жана келбейди беле бардыгылар. Кетиштиби? Таштап кеттиби? Анда мындай кылайлык. Ал аксакалдарда дагы өмүргө баракка берсе, Алла таалам тынччылык берсе, эмдиги жыл ушул бир жакшы күндөрдө дагы бир спорт зал ачылат. Мына ошол жерден куттуктайбыз. Андан сырткары биздин элдин, журттун кадыр баркын сыйлап келген, улук баштарын кичик кылып келген Каракулжа айыл өкмөтүнүн өкүлү Сайып Көкөйүштүн уулу отурат. Илгери биз бирге иштешкен аксакалга. Азыр Муса, Муса. Мусаны бир сыйлап коелук. Айыл элдин атынан, Калматай элдин атынан урматсы. Экинчиден, ушул элди эл кылып бириктирип, наржагы тасма, буягы таздар, буягы жиппром кылып бириктирип, башын бириктирип турган бир жакшынакай жигит бар. Нурдин чамасы аты. Мына бизге тегиз айыл өкмөтүнүн башчысы. Ким калды? Бирөө калды. Ким калды? Жогорку кеңештик тур. Анан биздин элди эл кылып
ошол кыргыз элине өзүңөр көрдүңөр, өзү айткандай спикер ушерге чейин жетелеп келип мектептерди ачтырып, райондо эң эски мектеп Карагөз орто мектебин кайрадан жаңылап бергенге ушундай шарт түзүп аткан биздин Бауыр деген бир азамат жигитибиз бар. Калпак менен кийгизип койгулачы. Башыңан калпак түшпөсүн. Ооба. Келечекте спикер бол Кыргызстанга сен. Андан сырткары ушул жерде бир жакшы жигит, өзүңөр билесиңер, былтыр 25 май күнү ушул жерге келип бир биздин эң сыйлуу кадырыбыз, конокторубуз бар. Матбектин досу, милициянын полковниги, өзү Таластын Шумкары, Чыңгыстын иниси, мына полковникти бир ак калпак менен белгилеп койбосок, таарынып калбасын. Арынбайбыз, таарынсаң таласка бар дейт. Андан кийинки сөз биздин ушул жерде бүт туугандар турат. Ушу аксакалын жайкалтып келгенде Эреева мастынан кыя өтө албай калат элек. Анан Төбөккөл экени тамашалап калам, кана Эреева экен сакалы деп, мына окшоштуруп сакал коюп алыптыр. Ошол Эрееванын баласы, небереси биздин атыбызды атап, ушул райондогу больницанын главврачы болуп иштеп атат. Биздин дайыбыз аксакалдар ооруп сыркаганда барып, уколун жакшынакай кылып аналиги менен сакайтат. Ошондой бир кайрат деген жигит бар. Өзүбүздү сыйлаган бир жакшы маанай болду. Жаңыбай Жамшитов, Алмамат Алымкулов, Матиев, Каныбек Раев, Сүйөркул агабыз, Марат Матазимов агабыз баштаган ата аталып калган алыстан келген биздин агалар, чоң рахмат сиздерге. Убакыттан бир аз сөздү ылдамыраак бүтүргөнгө аракет кылсак, айып этпесеңиздер керек. Аксакалдардан Маметов Карим агабыз. Келиңиз, кол чаап турабыз. Ош. Рахмат укам. Мына бүгүн көрдүңөр, Калматай элинде кандай ушу жакшы нерселер болгонун бардыңар көрүп турдуңар. Мына эми ушул жерде мына Токо досубуздун баласынын атын коюп, ушундай кылып мекемелерди кылып, ушундай кылып атасыңар. Ушул жерде отурган жаштар, силер ушу аракет кылышыңар керек. Ушул жерден ушу жакшынакай ушу спортсмендер чыксын. Мына ушул спорт клубун ачабыз деп кайсы жерлерден келип адамдарыбыз отурат. Жогорку кеңеш десек аяктан бар, ички иштер министрлиги десек бияктан бар, райондун акиминен бар, бардык жерден келип отурушат. Ушул адамдар, ушул эл бар экен, журт бар экен. Ушул жерде ушундай мекеме ачылып атыптыр. Ушул жерден келечеги ушу кең, жакшынакай спортсмендер чыгат деген ниет тилектер менен келишти. Мына эми биз дагы мына Алмадага айтып кеткендей, биздин балдар дагы канчалык даражада өздөрүнүн колунан келишинче ушул жерге жардамдарын беришти. Ар биринин атын атабай эле коеюн. Бирок эми мынандайда кимиң каерде болбо, тынч аман бол деген ушу неме сөздөр бар да. Биз ушул өрөөндө, ушул жерде кой бактык, мал бактык, ушул жерден окудук, ушул жерден үйлөндүк. Тагдыр насип экен азыр мына жашаган жерибиз Ош болуп атат. Мына эми силер дагы ушул жерде канчалык болгула туугандар, ушул жерде өзүңөрдөн өзүңөр көбөйүп, өзүңөр менен өзүңөр болуп, тынч аман болуп, ушул жерде келечеги кең жакшынакай спортсмен чыгат деген ойдомун. Анан эми бардыгын айтып отурсам туру келбейт. Бирок мындай болду да. Ушу мына жерде баягыдан бери карап отурсак, бир жакшынакай өрнө турат да. Ушул Оштун балдарынын атынан ушу кичинекей бир конвертчебиз бар эле. Ушуну ушул жерге таштап коюшка уруксат этиңиздер. Эми рахмат туугандар, мынандай көп түкүрсө көл болот деп баягыдан бери айтылып отурат. Кудай насип кылып ушундай ынтымактан жазбай, дагы оноо мектептин жанында спорт залыбыз турат. Кудай насип кылса ошолорду бүтүрөбүз. Ошол жерге дагы үлүшүбүздү кошобуз. Кудай насип кылса ушу тынч аман болсоңуздар, дагы жүз көрүшөбүз.
ушундай жакшы маанай, жакшы майрам, жакшы күндөр көп боло берсин. Тынч аман болуңуздар. Сөз Нурбектин Аяш атасы Тоқа ағабыздың досу Алтықұров Нурмамат ағабызда. Келіңіз. Ассаламу алейкум, елім. Мына жақсы істер жасаған екенсіздер. Баятан бері жақсы сөздер айтылып атат. Бардық сөздер айтылып бүтті оқшайды. Мен ұшы спорт клубта шыған ер-замат жігіттерге ұшы өзімдің батағым әле беріп кетейін. Жаратқан Алла Тағала адам баласының өмір жашосын ұлы жаратқан Алла Тағала тарауынан бешенеңе, маңдайыңа алдын ала жазып қойғанына қарабай адам баласы алдыға ұмтыла береді екен да. Бұл жарық дүние жашауды емне қызмат қылба. Елің сенің қылған ақ емгенге жараша өзім басын беріп қойды екен. Ел ақиқат екен, ел тараз екен. Еліңе жақшылық қыл дейді. Жақшылық еш қатан ұмытылмайды. Жақшылықтың үй жаннат дейді. Бұл жарық дүниеде жақсы жашап, елі жұртыңа пайдаң тиіп, соғып іштері жасап, анан тиги дүниеге келсең, тиги дүниеге барғанда дағы ұшы дүние қылған соғып іштеріңе жараша сыйырматты болосын дейді. Адам өссе дүниеден ел емгектен ескерет дегендей, мына бүгін менің аяшылым Нурбектің емгегін бағалап, атын қойып мына клубқа кетіп атыпсыңар, ұшы клубқа салымын қошқа тасталған ер азаматтардан болсын. Еме тоқа досым, саға Алла Тағала күш қуат берсін, қайрат берсін, дем берсін, ақыл берсін, ес берсін, сабырдылықты насып етсін. Еліміздің жаш отырмыш оңолсын, байлығы арсын, өлкөбізді ақиқаттық бекемделсін. Елім жерімде вағыш деген сыймықты құлдарын жаратқан Алла Тағалам өзі қолдап, жолдап жүрсін. Елімізге байлық берсін, бақыт берсін. Еліміздің байлығы біздің байлығымыз, еліміздің бақсы біздің бақытымыз. Өлкөбіздің күнде, гүлде өсі өшінде жаратқан Алла Тағалам өзі жардам берген болсын. Амин. Ақсақалдардан екі ақсақал, ағаларым келсіңіздер. Тоғы келева. Милайым. Алла келева. Кезде тұру білеуі. Қыматты Қарағыз айлы үкіметі Зиппромдан аяқ-бияқтан келген туғандар, меймандар сілердағы ұшылелі ақ тойдай болып жарқырап еліңерде жұртыңарда ұшоғын жақсы нышандар бола берсін. Біз еме оқы екі атаменен қосылығыз бір туған адамыз. Ұшы боларын атынан қойылғаны абдан жақсы болды. Еме бұны не дейді? Құдай Тағала өмір берсе ұшы жерде жашап атқан жастар, ұшы жерде жүрген балдар, қыздар барды аман болып жараң үстінде тойлардың үстінде болсын. Жақсы күндерді көрсін. Рахмат, мынау әкімшіліктен келген Мұсаға кетіп қалды. Отырат маңдайыңызда. Мұса, үкайеміз сенің қатысуыңменен мына іштер жақсы жүріп атады. Еми сені дайымелі жақсы деп жүрем. Bir şeyin айтып қойсам қапы оласың білмейм, тамаша. Еми сенім нелейлі. Рахмат, бірінші секретарға өт тезірек. Елден жардам болса мен ұйыстырам, бәрін қат жазып алып барады. Осал акиміне дел айтамын, соны айтып, берем мұнауға. Еми өсіп, не дейді? Мұны жарқыраған жазда ақсақалдар, қыздар келіп отырады. Райкомның кішісіз келіп отырады. Бұна біздің Бішкекте балдар келіп отырады. Ұшы тойлар дайымene тойға бұланып, жақсы жағына ола берсін. Құдай Тағала жерге келген бала шақа, ақсақалдар, қыздар вақтылы болсын. Сіз баштап, ұшы жақсы нышан алу іштерді жасап атасыз. Sizin ömür rızkınızga baraka versin. Amin. Allah. Урматтуу туугандар, мен мынау урулуп şu элдин ынтымагы менен бүткөн
ошол күрөш залынын немесине өтө ыраазы болуп отурган чагыбыз. Мен белгилеп кете турган нерсе ошо тала түздө өзлөрүнөн ошо жакшы турмуш курабыз, жакшы үй салабыз, жакшы иштерди кылабыз деп жүргөн балдардын жардамы менен Кудай кааласа бүтүп калды. Мен биринчиден ошо балдарга өтө чоң ыраазычылыкты элибиздин журтубуздун атынан айтып койгум келет. Анан бу жердеги демөөрчүлүк кылган мына Жаңыбай, Мамат, Каныбек уюштурган балдарга да чоң рахмат. Муну эгер мамлекетибиздин салышына карап отурсак, эми баа чөнтөгүнө карап, мына элибиздин ынтымак экен кичине өзүнүн чөнтөгүн чукулап бүтүрүп алдык Кудай кааласа. Мамлекет курабыз деген неме мектептеги спорт залыбызды мына Муса укам кыймылда салды эле бүтүп кетет. Эми жалпысынан айтканда ошол жандарын ошо кыйнап, эмгектенип, башка жерде сапарда жүргөн балдардын биринчи сапарлары бейгапар болсун. Ден соолуктары бышык болсун. Ар дайым ушундай жакшылыктарга кошкон салымдары көбөйө берсин. Жерде отургандарыбыздын алардын жакшылыгын, şu den soğuklukların, yaxşı den soğuklukların tilep otura öğreylik. Dağı oşularga bata öğreylik. Bardıq esen bolsun jardan bergenler. Şu yerde jalpı elin ıntımağın götürgen baldarga öte çoğun rahmat. Söz professor Maruza İbrahimov Rahman ağabeyimizde. Geliniz. Aylanayın elim, tuğandarım. Kalayımın uğul kızından sığın körgün ardayım. Uğuldun uğulun, kızdın kızın jetelep, urmatlı ata, dаңqta yaşağın. Uqqanыңыздар üçün çoğun rahmat. Үрбектің тағаларынан. Assalamu alaikum, hurmatlı Talas Şuh'tan gelgen meymunlar, hurmatlı Қарауыз айыл өкіметінің тұрғындары. Мына бүгін ошол биз дагы мындай ушул силердин спорт клубуңарды менин жыйыным Зикеров Нурбек Токтомаматовичтин атынан коюп атканыңыздарды угуп биз дагы аябай мактанып, аябай сүйүндүк. Ушул клубуңар, спорт клубуңар кут болсун. Элиңер үчүн ушу кызматты кылып, ушул клубтан жаштар, менмин деген жаштар чыга берсин. Ошо токо жезден менен абже силер дагы ушу балдарды тарбиялап, ушу жакшы өспүрүм балдарды чыгарганыңарга силерге да рахмат. Ушу Нурбек балаңардын арты кайрымдуу болсун, бала чакасы өлбөсүн, ошо атасынын ордун жоктотпосун. Дайым ушу клубтан чыган балдар чыга берсин, рахмат. Жерлерден аксакалдар сүйлөп бүттүкпү? Бул жакта тасма туугандардан бир өкүл келип сүйлөп койсоңуздар боло берет. Жаш, кары маанилүү эмес. Siz сүйлөдүңүз. Мен бул жака Карагуз айылдык кеңешинин төрагасынын орун басары Мансурова Эркай эжекени чакырсам, анан жыйынтыктасак. Эркай эжеке барсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу Карагуз айыл аймагынын тургундары. Мынантип жаптыраган жаз айында жакшы кубанычтуу жүрөлгө болуп жатыптыр. Мынантип элдин күчү менен, Алматай айылынын күчү менен ушинтип жаш муундарды келечектин ээлерин спортко, сергектикке тарбиялоого атайын ушундай бир спорт клуб ачып, элдин кызматына сунуштап жатканыңыздарга биз эл өкүлдөрү, Карагуз айыл өкмөтүнүн айылдык жергиликтүү айыл кеңешинин өкүлдөрү, депутаттары кубануу менен кабыл алдык. Бар болуңуздар, кубанычыңыздар кабылансын. Мындай жөрөлгөлөр элибизде көп болсун. Элибиз аман болсун, журтубуз аман болсун, өлкөбүз өнүгө берсин. Ушинтип айыл жеринде турсак дагы, тамчыдан болсо дагы элибиздин жакшырып кетишине, муундарыбыздын жакшы тарбияда өсүшүнө, сергек жашоосуна
дайым денсаулықтары чың болушуна салымдарыбызды кошуп жиберели. Бар болуңуздар, барыңыздарга. Сөз Нурбек инибиздин атасы Зекиров Токтомамат абабызда. Келиңиз. Урматтуу коноктор, туугандар, куш келипсиздер. Мына бүгүн эми бардыгы айтылып бүттү. Спонсор болуп, демерчилик кылгандардын бардыгы айтылып бүттү. Бул здание спорттун немеси аябай кыйынчылык менен бүттү. Мына азыркы талапка ылайыктуу болуп бүттү. Балдарыбыздын бардыгы иштеп берди күн түн дебей. Мен ушул жашта ушул убакка чейин спортко орун таба албай жүргөн үчүн мен өзүм элдеги көйгөй мени деле көйгөй бар эле. Ушул жерди бердим мен. Ордун бердим ушул балдар үчүн деп. Мен ундай көйгөйдү эл журтта ар жерде эле көйгөйлөр бар. Ошол көйгөйдү мен да алып жүргөн элем. Бул көйгөй демекчи деп мына айлыбыз жогору ылдый болгондуктан мектептин да көйгөй болгон бир учурда. Биринчи класстар келишке алыс болду. Магазинибиз оны да жазып жүрүп мектепти. Мен аштырганым жок, просто себепкер болуп калдым. Жаңыбек 50% бүтүрдү. Ел 50% бүтүрдү. Мынау Әлмөмөт бул да чуркап жүрүп, ар айлекерлик менен бул да бүтүрдү. Бул бүтүш деген оңой эмес экен. Ушул зданиялар. Эми мен болгон ушул ар жердеги айылдагы көйгөйдү чечип койдук. Ушул жакшы ушул көйгөйгө катышып, спонсорлук кылып берген ушул атуулдар дагы ар жерде айылда бар, жок эмес. Мен да ушул бар сөздөр айтылды. Урматтуу коноктор, ушул ачылышына келгениңиздерге мен да чоң кубанычта болуп турабыз. Эми ошо кайтарда чайыбыз бар, ушуларды ичип кайтасыздарбы дейм. Рахмат. Бул тарапка Апызов Самат жана Кара Куз айыл өкмөтүнүн башчысы Иса уулу Нурден чогуу келип алсаңыздар. Урматтуу коноктор, бүгүнкү иш-чарага келгениңиздерге чоң рахмат. Бүгүн Калматай айылында жакшы жаңылык болуп атат, биз үчүн майрам. Ушул жерде жаштардын келечеги деп ушу Калматай айылда жашап кеткен, ылдый жакта жүргөн баардык агаларыбыз баш болуп бири ушул демилгени көтөрүп, уюштуруу тобу уюштуруп, Москва коому деген жардам берди. Айрыкча мына Калматай жаштары сиздерге уюштуруу тобунан ыраазычылык билдирем. Анан жеке демөөрчүлөргө дагы чоң рахмат. Рахмат, урматтуу туугандар. Кыргызда бир сөз бар. Жоону чапса ким чапты, аты калды манаска дейт. Ансаңарында элдин ичинде кандай жакшы иш болсо, бул айыл өкмөттүн атын чыгарат. Жалпы ушул жардам берген атуулдарга алыс жакындан мартык кылган адамдардын баардыгына ыраазычылык билдирем. Анан биз дагы ушул убакыт сәл созулуп кетти, ошондуктан биз ардак грамоталарды окуйлу дагы, эгер туура түшүнсөк. Ыраазычылык каттарыбыз бар. Ошолорду айыл башчыга тапшырып коебуз. Айыл башчы сиз жерине жеткирип бересиз. Кара Куз айыл аймагынын айыл өкмөтү Калматай айылындагы Зекиров Нурбек Токтомаматович атындагы күрөш залына материалдык колдоо көрсөткөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Шакиев Нурлан Тургунбековичке Бауыр мырзага кет. Мен бул жерде Каныбеке мындай да, мен бул грамотаны берип аткан дагы себебибиз бар. Элдин аманатын жеткирип коюңуз. Мен мына былтыр Кара Куз айыл өкмөтү менен жолукканда видеону кайра көрүп элатам да. Ошонун бир жыйынтыгын баягы эске салып турсун деген мааниде берип атабыз. Рахмат. Ушундай эле грамота Жээнбаев Бакыт Аллабердиевичке тапшырылат. Жээнбаев Бакыт Аллабердиевич. Мамат Керимов Темирбек Мамат Жалилович. Барбы Темир?
Ушундай эле грамота Абдурахман Бекмамат Будуевичке тапшырылат. Ушундай эле грамота Мамишев Дагыбек Алимбековичке тапшырылат. Рахмат. Эми биринчи бөлүгүбүз аягына чыкты. Экинчи бөлүктө жогору жактан келген меймандар келип алсаңыздар. Жогорку кеңештен өкүл Бауыр мырза, Бишкектен келген аксакалдар, Карагулжа администрациядан Сайып Көкөев Муса Сайыповичтер келип, азыр ушу спорт залдын лентасын кыткабыз. Токтомамат аксакал, келиңиздер. Нота сиз косуп койгонбу? Санжарга да Санжар. Санжар. Санжар, тарт. Мына бүгін лента кесу хәзер башталды. Қол шапыралы ақ жол той. Ақ жол той болсын. Елімізде жүрміз. Жақсылық болсын. Жақсылықтың ырғында. Ел жүр тамам бололу. Бисмиллах деп. Жақсы қол шапыралы. Şu senden çıran sportsmenden çıksın. Yeni Türk'ün adamı çıran görün Şarda salınmağalarını salın. Uçağlarda kendine bir şey koymuş. Buna bak bir şey de sonra koy. Çok harika bir bak. Жеңілірек картинді беріп қойса бар, кішіне көтеріп демеп қой. Санжар тарттың ба, жеңіліне беріп қойып, жеңіліне. Екор беріп қойылар, қармақ қойсын.
Bak bir kola. Bir pata verin. Ulan şu. Pata versin. Zalga girdi. Ballarının la en düşete maşığa turgan yerine Onda neme kılgay? Karmak koyunuz. Bir de kara. Başta olsun. Birisi giyine kendeki böyle. Ha, ulan verin. Ha, pata verin. Ya pata verin. Çok bey olsun. Usul bizim kalmadan Karavuz boyu çalışıyor. Yeni oynamandan güreşsin. Biz sıymıktanıp usul al yol toy iyi olsun. Yürüyüz verelim eve gel. Bölümden yerlerine girin. Mana köş qaraychi, tek köşü. Biliyorum qaraydi. Hatta oldu. Priyonlarni ko'rsatdilar.